Заманбап спорт эгерде дүйнөгө көз чаптыра турган болсок, бүгүнкү күнү спорттук медицинасы элестетүү кыйын. Дал ушул медицинанын өнүгүүсү дүйнөлүк спортту жаңы бир баскычка алып чыкты, жаңы рекордторду жаратылууда. Ал эми бул абал биздин өлкөдө кандай деп турган болсоңуздар, бүгүн дал ошол нерсени кеп кылуу үчүн ушул Кыргызстандагы алдыңкы спорт дарыгерлердин бири Салават Эрмекбоев менен олтурабыз. Кош келипсиз. Алгач ошол сизге бере турган суроо, спорттук ошол дарыгер болуш үчүн кайдан билим алдыңыз эле? Спорттук дарыгер болуш үчүн биринчи очуртта адамда желание болуш керек. Ал желание эмне себептен келет? Ал адам спорт менен машыгыш керек обязательно. Спорт менен машыккандын аягында кээ моменттер болот, микроэлементтер. Ал спортсмен травма алып калат, ар кандай случай. Дагы бир маселеси болсо, экинчи жагынан травма алган адам всегда психологический жактан даяр болуш керек да. Мен деле ошондой оюм болчу. Университетте 2010-жылы тапшырдык, медицинский факультет Ошко. Бул биздин Ош мамлекеттик университети. Ошол мезгилде футбол ойноп жүрдүк, ар кандай мааракелерге катышып. Ошол мезгилде тилекке каршы бизде мен өзүмдө кырсык болуп травма алып калдым, бутум сынды. Анан уже ошол сынганга карабай менде желание көп болчу да, футболго болгон сүйүү көп болчу. Ошонун себебинен дагы мен ошо футболду тандagaным бул бир жагынан бул ошол футболду сүйгөнүм. Экинчи жагынан болсо арадан күндөр өтүп, канча жыл өттү, башка травмалар болду. Монтип карасам уже мен өзүм медицинский билим алып атам. Экинчи жагынан карап көрсөм уже биздин мамлекетте спортивная медицина деген уже тармак артка уже чегинип баратканын мен сезгендей, огондойбу. Менде побольше желание ошол өзүм ойлонуп калдым. Раз өзүм мамлекетке жардамым тийбесе, анан да сөз бар эмеспи? Мисалы, бизде көп эле мамлекет бизге эмне кылдык деп ойлойбуз да. Бирок адам ошонун ичинде өзүн ойлош керек да, мен мамлекет үчүн эмне кылдым депчи. Анан раз мен өзүм спорт жагынан дагы кайсы жактан болсо мамлекетке таанып өзүм көрүшүм үчүн мен спортту тандадым да. Карап, ошол канчалаган азыр жаш өспүрүмдөр, канчалаган чоң курамдагы, орто курамдагы балдарга биз ошол колдон келишинче жардам берип, ден соолугун чындап, спортко тезирээк кайтарганга биз аракет кылып жатабыз азыркы учурда. Сиз ошондо Ош мамлекеттик университетинен эле билим алдыңызбы же аны тереңдеп да башка жактан билим алып келдиңизби? Бул жерде өтө чоң нерсе. Эмне себептен дегенде, мен ошол эле мезгилде 2015-жылы Алай командасына мен жөнөкөй массажист болуп, катардагы массажист болуп жумушка киргенмин. Ошо футболду сүйгөнүм эсебинен. Ошол мезгилде мен как раз билимимди жоготуш үчүн бизде ошо ординатор болот. Ошол мезгилде мен кандай десем, апам деле ошо спорт тармагында жүргөн аял. Ал ошол Санкт-Петербург шаарында бул жагын сырга эле коелу, айтпай эле. Ошол апам аркылуу мен ошол Санкт-Петербург шаарында Зенит деген клубтун академиясына мен попал болуп калдым. Бул мен үчүн өтө сыймык. Уже мен ал жерде өзүмө мурда бул жакта 100% мен чтобы бул нерсени кылып кете алам деген мааниде мен ал жакта уже 200 эсе десем болот да. Уже желание побольше менде ачылып баштады да. Значит, менде келечек алдымда. Мен кесипти туура тандадым деген эле максат менен мен баштадым жумушту. Ал жакта бизде өтө кандай десек, чет мамлекетке баргандан кийин, тем более биз Россияга барганыбыздан кийин ал жерде көпчүлүгү эле бизде мындай басымдуулук, ар кандай случайлар болду. Мен биринчи чындыгын айтыш керек, мен 2 ай действительно мен пол жуудум, мисалычы. Ар кандай мисалы медицинский аппараттар бар, аларды жууп, тазалап, чтобы биздин Зенитте бир өтө улгайган киши бар болчу, врач, ал профессор болчу. Ал постоянно айтчу да, балам, типа мен кыргыз тилинде айтып атам. Балам, сен көбүнчө ошол эмгектен талба. Эл ардекени сүйлөй берет. Сен өзүңүн жолуңда, максатың менен, сен бул жака эмне максат менен келдиң? Максат кайсы жерге чейин барыш керек? Ошол жөнүндө ойлон. Хорошо. Мен макул дедим.
ар кандай случай болот. Бизде, например, чыныгын айтыш керек, биз Россия өлкөсүнө барган үчүн, как учебный центрге барсак деле, могу барсак деле, по-любому мен өзүмдүн көз карашымча, ал биз Россияда как мигрант катары көп бизде Кыргызстандан жүргөн үчүн, бизде деле ошол сыяктуу ойлойбу билбейм. Бир күн шакек таштап койчу, бир күн акча таштап койчу, баалы буюмдарды таштап койчу, чтобы бул баланын психологиясы, ою кандай, кайсыл тармакта алып кете алат деген мааниде болсо керек. Мен алып постоянно салып койчумун, жүрчүмүн. Мен артымда эле, мисалы, орустардан бир 4-5 эле кетип калды да жумуштан, чтобы жамандап, аркандай болуп. Мен ошол Михаил деген бизде профессорлор болчу, ошол мезгилде 68 жашта эле. Мен ошол кишинин артынан, Горкин деген Михаил Горкин, ошол кишинин артынан мен көптөгөн ийгиликтерге жетиштеп алдым азыркы учурда. Анын артынан, мисалы, мен ошол академиянын барып 14 жаштагы балдарына, кичинекей детский молорун карап баштадым. Аларга деле өтө башкача мамиле, мисалы. Бизде андай мамиле жок да, мегедир. Жок дегенде кандай? Тренерлерибиз эми өсүп баратат. Ошол эмгектин үстүндө иштеп баратат. Ошол нерсе менен ойлойм, еще дальше кеткенге жардам, мүмкүнчүлүк болот. Ошондо сиз ординатураны Санкт-Петербургдан бүткөнсүз, Зенитте иштеп жүрүп, чогуу окууну айкалыштырып, негизи эле ушул спорт дарыгерлери багыт менен бөлүнөбү? Мисалы үчүн күрөштө өзүнчө, ММА'де өзүнчө, футболдо өзүнчө жагда бөлүнбөйбү? Бул жерде спорт дарыгерлери деген бизде, мисалы, Бишкекте, Акынбаевада, КГМда, например, эми жөндөөлүп баштады кафедра. Ала бул жакта бөлүнбөйт. Спорт дарыгери, мисалы, бул жерде биз лечебныйды бүткөнбүз, лечебный дела дейт. Ал жакта ошол өз боюнча жөлдөмө болот, как кафедрада. Ошол не кафедрада, ал жакта как кандай десем. Мондо жалпак тилде айтканыбызда кафедраны, ошо спортивный отдел кафедра болот да, мисалчы. Ошол мезгилде бизди көп өтө мени, мисалы, өзүмө кыйла поддержкалар өтө сонун болду. Ошол жактан мен окуп бүтүрдүм. Мен эч качан өкүнбөйм. Бул жумуш тармакты тандаган үчүн. Анан сураамчы анткени ушул жаракаттар, ар кандай учурлар болот, анан ошонун баардыгын эстен сурай берсем болот экен демек анда. Ушул тармак бир эле экен да. Негизи эле ушул жаш балдар машыгып баштайт спорт менен. Анан көпчүлүгү ушул ар кандай жаракаттардан улам, кээде нагрузка көп болгондо спорт таштап койгон учурлар болот да. Негизи эле ушул жаш спортчулардын арасынан кандай жаракаттар көп кездешет? Сиз башында айтып кеттиңиз, спорттук дарыгерлер бөлүнөбү депчи. Мен бир аз сөзүн өтүп кеттим. Спорт дарыгерлери бөлүнбөйт. Спорт дарыгери болот, бирок отделение болот, кафедрасы. Мисалы, травматология, ортопедия бир болот. Травматолог хирургиясы, мисалы, бул жагынан операционный отделениялар бир болот. Калганы ошо бүт баарына эле ошол медицинский кафедра болгон үчүн ичине бүт баардык тармагына кирип кетет. Эми жаш балдарга келе турган болсок, конечно, бул жерде көбүнчө ата-энелер туура выбор тандаш керек. Баланы кандай тарбиялашты, бул спорт өзү тарбиялап алат. Чем энеге караганда, ата-энеге караганда. Эне бул, конечно, бул мектеп. Пайгамбарыбыз деле ошол айтып кетет. Бул эне, бул мектеп. Баланы тарбиялап, 99% бул ата-ана кандай, башка сырттан келген адамды кандай тарбиялаш керек деген, бул ата-эне үйрөтөт. Ошол сыңары бул жакта деле кесипти туура, спортту туура тандап билиш керек. Буну айтканымдын себеби, мисалы, кээ-бир ата-энелер болот. Балам үйдө чтобы ызылдабасын, ошол хотя бы 1 саат, 2 саат болсо, секция тренировкаларга барып турсун. И плюс баланын жөндөмү кандай, кызыгы бар ата-эне баланын артынан сөзсүз түшөт. Мен бул сөзүңүзгө бир эле пример кылып кете турган болсом, мисалы, бизде дүйнөнү дөңгөрөткөн бул Акжол Махмутов деген спортсменибиз бар биздин грек-рим боюнча. Анын атасы менен Маек болсо, эми сиздер деле көп угуп жүрөсүздөр анын жөнүндө. Ал айтат да, баланы канчалык, бул как бизнес сыяктуу да, канчалык акчаны коноткон сайын, бизнеске салган сайын, ал акча если убагы келет, кайра көптөгөн нерсе болуп кайтып келет да. Бул деле спорт ата деле, бала деле ошол сыяктуу нерсе. Канчалык побольше карап, өнүгүп, витаминизациясын убагында берип, тренердин аркасынан контроль кылып, балам каякта жүрөт, учеба барып атабы, тренировка барып атабы,
ошону тактап билиш керек биринчи очуртта. Экинчиден, баланын, конечно, бул өзүнүн жашы болот. Кайсыл убакта кандай тренировкага бериш керек. Бул жерде мен башында айтып өткөндөй, ата-энелер ошол лишь бы үйдөн чыгып, ошо секцияда отурсун деген мааниде, бул жерде баланын өзүнүн оюна коюш керек. Например, мен футболго алып барып койдум, мен шахматка кызыгам. Мен ал жакта футбол вообще ойнобойм да. Лучше шахматка барсам, мен шахмат жакшы көрөм. Ошол сыяктуу эле бул туура пазыл тандап билиш керек. Жашына келе турган болсок, биринчиден мисалын айта турган болсам, футбол тармакта жүргөн үчүн футболду айтайын. Баланын ошол 5-6-7 жашка чейин ошол өзүнө келип, өзүн эптей алган убагында, азыркы мен көп жүргөндө көпчүлүк эле ушу 5-6 жашта футболго деп балдарын берип коет. Потому что ал жерде баланын ою ар жакта болот. 7 жаштан өйдө, 8 болсун, 7ден өтүп калсын, ал тармакта обязательно биринчи бизде анча өнүгө элек гимнастикага бериш керек биринчиден. Эмнеге дегенде, бала өзүнүн дене мүчөсүн полностью растяжка кылышты үйрөнөт, кантип жазылганды үйрөнөт биринчиден. Экинчиден бул легкая атлетика. Эмне үчүн легкая атлетика деп атам? Биринчиден сөөгүктөрү, адамдын дене бою кандай убакта туура чуркаш керек, кандай убакта эмне упражнение жасаш керек, ал ошол тармак менен үйрөнсө болот. Үчүнчүдөн бул бассейн. Бассейнде бул обязательно жумасына 3 жолу берсе кичинекей балага, либо жумасына 2 жолу болот. Эмне себептен дегенибизде, суу басым өтө көп болгон себебинен бул булчуңдарды, дыхательный органдарды бул побольше ачып берет. А уже бала и потом өзү тандаса болот, кайсыл тармакка кете алат. Мен бул эми футболдукун айтып аткан себебим, мен оюм ошондой, мен баламы ошондой берем деп мен ниет кылам, мисалычы. И ошол. Эгер ушул жаш кезинен көбүрөөк ушул нагрузка көп болуп калса кандай болот балага? Эгер ушул жеңил атлетика бердиңиз болсо, ошол кошумча бассейн экөөнө берип койгон учурда балага күч келип калбайбы? Жок, ал деген сөзү кичинекей балага өзү негизи норматив боюнча бул бала ар бир спорттун өзүнүн жараша тренировка нагрузкалары болот да. Например, мен айта турган болсом, мен лечебный болгон менен меники спортивный врач, физиотерапевт меники. Ал полностью физиологияны дагы билиш керек биринчи очуртта, кайсыл балага кандай эмне кылыш керек. Ал биринчиси. Экинчи маселе, сиз айткандай тренировка 2 маал болуп калса, 3 маал болуп калса, ал мен жеке өзүмдүн тажрыйбамды алганымда 13-14, почти 15 жашка чейин желательно неделясына 3 жолу тренировка. Мисалы, нагрузка менен болсо, ошол жетет. Эмне дегенде, чередовать этип, эртеси күнү обязательно эс алыш керек кичинекей балдар. Аларга келгенде сөзсүз ата-энеси камкор кылып, тамак ашын обязательно берип балага. Азыркы себептен эми көп эле кичинекей балдар көчөдөн, например, тамактанат, химикат нерсени көп жейт азыр бизден 90-95-100% эле почтичи. Үйгө келет, желаниясы жок, аппетит жок, мисалычы. Ошол мезгилде баланын иммунитети түшүп кетет. Биринчиден, экинчиден спортко болгон көз карашы, спортко болгон мисалы жанагындай активности, мисалы аракети уже жоголуп баштайт. Ошол мезгилде сөзсүз ата-эне колго алыш керек баланы. Желательно көчөлөрдөн тамак жебей, өз убагында 6 айда бир жолу атайын медицинский кароодон өткөрүп, бардык балдарды эмне проблемасы бар, ошону алып туруп, мисалы анализтерин тапшырып, ошого жараша витаминизациясын алып, 6 айда бир жылда 2 жолу берип турса болот жаш балага. Витаминизация канча жаштан башталат? Негизинен ушул жаш өсүп келаткан балдарга зыяны жокпу? Витаминизацияны кичинекей азыр айтып атканда 23 жашка чейин, 25 жашка чейин баланын сөөгү жумшак алып өсүп кете алат. 25 жашта уже токтоп баштайт. Ошол мезгилге чейин бул менин жеке оюм, бул медицинадан тармакта тышкары, бул самый быстрый, эффектный, натуральный, который витамин, бул ар бир мезгилдин өзүнүн бышкан мөмө жемиши. Азыр ала турган болсок, мисалы, дүзүм бышты, азыр коон бар, например, алмалар бар. Ошол ар бир мөмө жемишти ар бир адам тоюп жеш керек. Ошол мезгилде организмде уже витаминизация, кальций и жакшы болот. Мисалы, жай келди, жайда обязательно мисалы D витамин, кожаный моларды алыш керек, бүт баарына витаминизацияны ичиш керек.
Ошол менин жекечем химикатка караганда мен побольше басымдуулук натурал фруктуларга, мөмө жемиштерге ошолорго карайм. Эң көп. Эмне дегенде бул таза пайдалуу моундай мөмө жемиш болгон үчүн адамдын организмине бат эффект побольше болот. Анан азыр витаминдер тууралуу сүйлөшүп калдык, анан башка өлкөлөрдөн бизге спортчулар келип атпайбы, спорттун баардык түрүнөн. Анан биздин балдар арасында сөөк сактоо, чоң жоон жолпу келет да, анан алардыкы эмне туура тамактанууданбы же болбосо ошол көбүнчө атайын дарыларды, каражаттарды колдонушабы жаш балдарга? Ал жакта дагы айтканыңызда жан бар. Ал бир маселе. Эмнеге дегенде бул жерде ар бир жак, ар мамлекет деп айтып атасыз. Ар мамлекеттин физиология ген ар башка. Мисалы, бул Азия өлкөсүндө, например, мисалга алсак, биз менен Исламская республика Иранды алыңыз. Алардын сиз айтып аткандай биздин курактагы балдар менен, например, азыр 2010 жылкы балдарды алайлы. Мисалы 2010 эмес, 2000гече жакында 2017 жаштагыларды болду. 17 жашка чейин. Аны сиз өзүңүз да көрдүңүз окшойт. Айырмасыны чоң ат менен төйдөй болуп турат. Ал жерде побольше бул жерде генге карайт биринчиден. Экинчиден жана башында айтып өткөндөй бул ата-эненин ошол балага болгон нерими, балага болгон кандай десек, ошо футболго кызыгып атабы, ошо футболдун артынан түшкөндүгү. Балам кайсы жерде жүрөт, кайсы мектепте окуп атат, мектепке барып атабы, барбай атабы, эмнеге билим алып атабы, албай атабы. Спорт айтып башында айтып өткөндөй бул бүт барыны, тарбияны бул спорт сонун кылып коет да. Витаминизацияга келе турган болсок, туура азыр 21 кылым кайсы мамлекеттин медицинасы күчтүү болсо, фармакология бул жерде, ал жерде сөзсүз результат болуп атат. Болуп атат. Мисалы эле айта турган болсом, бизде азыр Кудайга шүгүр, жакшы почти. Толук мен 100% деп айта албайм, бирок жакшы. Мисалы бир эле футбол ала турган болсок, бизге азыр өтө эле жакшы камкордук болуп атат. Бул кайсы? Большой футболго, биздин курама командабызга, мини футболго. Мен азыр өзүм большой футболдо болбогон үчүн, мен кээде ошол совет этип, сурап, коллективдер менен кандай дегендей. Футзалда мен көп эле болгонум үчүн ошол убакта. Дагы бир жолун айта турган болсок, бул жерде айланып келип бүт нерсе бул финансыга келип такалат. Финансы бул если адам ошол максатты көздөдү, аны уже сарптаганга качпаш керек да. Потому что ал сөзсүз мөмөсүн берет. Мисалы мен алып кете турган болсом, көп эле ойлойт да, мисалы бизде мен Питерден келгенден кийин Ошто футбольный клуб РМ деген команда болчу. Биз катарынан 4 жыл чемпион болдук. Мен иштеген убакта мен 4 жыл чемпион болдум Кыргызстандын ичинде. Биз лига чемпиону болдук, 4 жолу бардык. Тренер менен, мисалы бизде тренерден башка эч ким жок. Негизи бизде ошол минус штат обязательно болуш керек. Эмне себептен? Потому что биз РМде жүргөнүбүздө биз 2 эле адамбыз. Тренер, главный тренер и мен. Бул жерде тренер экөөбүз. Сиз дарыгер катары. Бул жерде только не дарыгер. Жашоо өзү ошентип тарбиялап койткон да. Бул жерде как кандай десек, административный жумушун кыла беребиз. Башка жумушту да кыла беребиз, например, кээде топташып калабыз, кээде балдардын ден соолугуна карап, наркы болуп калабыз. Ошондо дагы эле по-любому негизи командада сөзсүз жок дегенде 6-5 адам болуш керек. Мен эмне себептен айтып атам? Бул сырттан көргөнүздө, за границада мен көп жүрдүм да. Башка мамлекеттерди карадым, балдардын. Ошол мезгилде мен таң калчумун, эмне себептен? Мисалы мен Казакстанда Атырау деген клубта жүрдүм, 1 жыл, 1 сезон. Ал жерде сөзсүз тренер бар, главный тренер, помощник тренер, 3 тренер сөзсүз бар, по фратрам 4. Врач, массажист обязательно клубта, администратор и еще почти 8-9 адам жүрөт да. Эми, конечно, бул биздин уровендеги эмес, мен дегенде клубтарда бизде акча, конечно, аз. Ошол мезгилде бул жерде дисциплина и ошол команданын уровенине карап, балдар дагы ошол даражага кете берет да. Бул эмне себептен айтып атам? Потому что бизде көп ойлойт, акча проблема анда
кеп бул жерде акчада эмес, баланын өзүнүн жүрүм турумунда, ден соолугунда. Мисалы, бизде бир профессорубуз бар болчу, бразилец, ошо айтып атпайбы? Кечинде саат негизи сен 1-де уктадың, уже эртең менен турдуң, завтрак кылдың, бирастан уже утренний тренировкага чыктың, сен топ менен башка полянын ичиндеги жумуштарды сен сонун кылып атасың, бирок сенде уже бир психологический проблема, бул уже травма болуп атат да. Эмне себептен? Потому что ал түндө өз убактында уктаган жок. Бизде медицинский моодо эң минус бул жерде психология. Ар бир бала өзүн тарбиялап, ошол жашка кетиш керек. Ошол мезгил менен кете турган болсо, бул витаминизациясы деле өз убагында жейт. Бизди менен бирдей эле сыртта кандай витаминизация жесе, бирок аларда фармакология действительно күчтүү. Бизде кайсыл күчтүү? Иракта, ал жерде, Ирдания менен Америкада. Бизге караганда өтө күчтүү ал жакта. Ооба. Витаминизациясын ошол сыяктуу эле биз эремде ошондой кылчубуз. Убагында берчүбүз. Фрукты особенно болчу, балдар өз убагында укташат, чтобы эртеңки оюнга бардыгы даярданган. Бул жерде сборныйнын балдары, же көчөнүн балдары ага карабайт. Эмне себептен дегенде бул жерде бала өзүн өзү даярдап эртеңки оюнга өзү кылыш керек. Бул психология. Бизде действительно психологический өтө проблема көп. Эмне себептен бизде командаларда, даже сборныйда психолог жок негизи. Бул бирок сөзсүз болуш керек. Менин оюм. Эмне себептен? Просто оюндан алдын ар бир баланын өзүнүн жөндөмүнө жараша семейный положениясы, например, кээ-биркилер бар да. Мисалы, мен основада ойнойм. Бирок менде үйдө проблема бар. Мен тренерге кантип айта алам? Мисалы, менде моундай болуп атат. Мен чыкпай эле коеюнчу депчи. Анда айта албайт. Чыгат, уже ал травма. Психологический ойлоп атып. Это уже минус. Ошонун себебинен бизде фармакология кичине слабыйраак. Анан азыр тура тамактануу, анан уйку режимдеринде айтып келетсиз. Анан ошол Криштиану Роналдуну ала турган болсок, бардыгыбыз тааныган, ал ошол уйкусун, тамак ашын жогорку деңгээлде карман үчүн азыр дагы мындай мыкты бир оюнду көрсөтүп келет да. Ушул курагындачы биздин спортчулар сактайбы режимди? Мындай эми көңүлү ооруп калбасын деп айтпайм. Жок. Менде орус кыял. Мен даже тренерге деле, главный тренер болсо деле, если мен туура нерсени айтып атсам, мен аны уялбайм. Как аны эмес, мен бетин айтам. Любой тренерде. Мисалы, бул жерде ал бир. Экинчи жагынан Кыргызстанда ооба бар. Эми көбү ойлошу мүмкүн, бул эми өзүнүн байкесин же акесин айтып атат деп. Бул бизде мен действительно бул Алимов бар, максат. Например, биз бул жерде жадбал жазабыз. Эртеңки күнүн расписаниясы. Эртең менен жазабыз, например, саат 8-де оюндун времясына карап туруп, завтрак, обед, ужинду оюндун ошол кандай күндө болот, кандай убакта болот, погода кандай, ошого жараша тамакты туура тандаш керек. Эмне себептен? Ошол мезгилде биз жазабыз эртең менен. Завтрак, например, оюнубуз 5-те да. Завтрак 8-те кылабыз. Биринчи очутта 8-те болду. Ошондо 12-де сөзсүз обед кылыш керек. 12 жарым кылсак болот. Жарым саатын арка берке алып. Ошондо деле первый-второй, бирок лёгкий. Ошол мезгилде жазабыз ошентип. Тренировочный процесс, теория, нарка берке, 11-де уже отбой. Мен как жаш специалист катары көп кирип, мен текшерчүмүн балдарды. Чтобы организм эс алып атабы, эле эс албай атабы. Биз жазган жадвал боюнча балдар аткарып атабы, же аткарбай атабы. Көбүнчө ошол Макс Алимов ошол убагында уктачу. Сборныйда деле, клубда деле, например, чтобы бала, ал бала жөнүндө айтсак, бул мисалы профессиональный футболго өзү кеч келип калды. Бирок ошого карабастан, бирок күчтүү таланты менен, бул же школа алган эмес футболну. Чем азыркы балдарга караганда көбүндө мисалы школа бар. Футзал ойноп жүргөндөрдө. Ага карабастан бул өзүнүн мындай тырышчактыгы мененби, кантип айтсак, бул режимди өтө норма сактай алат да. Мен мисалы ар кандай ситуация болушу мүмкүн. Ал менен канча болсо да чоң. Кээ-бирки балдар бар менен кичинекей.
мисалы айтсаң, как будто мындай башка нерсени каалап аткандай болушу мүмкүн. Кылбайт көп нерсени, режимди кылбайт мисалы. Уже ал эртеси сөзсүз травма болот. Потому что бул факт. Ал уже норма сактай алат да, мисалы. Мен ошого көбүнө айтып кетет элем. Сбор убагында өзү и так эле нагрузка көп болот. Ал и так эле уктап калат. Башка режимдерде дагы бала ошого мисалы сентябрь күзүндө оюн башталды. Азыр сбор өтүп атабыз. Большой футболдасак жазында башталат, март айында. Уже азыр чемпионат бүтсө, уже 2-3 ай эс алат. Ошол мезгилде дагы ошол режимге, ритмге түшүш керек. Ошол макта уктап, и потом ошол кыйналаган сезим болбойт ал мезгилде. Көбү андай режимге өтпөйт, уже проблема минус. Көбүркүлөр түндө уктабайт вообще. Ал уже не то. Көбүнчөсү түндө кирсең бир ушул социалдык тармактарда отурган болот, болсо ошол азыр Counter Strike, PUBG деген сыяктуу нерселер мода болуп кетпеди, ошолорду ойноп отурган болот да. Анан бул сөз түрдө ушул бир гана травма алуусуна дагы эмес, ийгилик жаратуусуна дагы чоң таасирин тийгизет экен да демек. Ал сөзсүз түрдө. Эмнеге дегенде бул биринчи бул биз канчалык мисалы капельница салбайлы, восстановительный процесс кылбайлы, ал бала уктабаса, бул түндөгү режим бул эң жакшы восстановление, бул түнкү уйку. Ал болбосо анын мисалы кылганын толку жок да. Мен ошентип ойлойм. Анан буга чейин ошол жаш балдардын дагы тууралуу сүйлөшүп кетпедикпи? Ошол биринчи ошол атлетикага, плаванияга ошол сыяктуу нерселерди берип, анан карап, андан ары өздөштүрүп кетиш керек депчи. Негизи бала арык, ошол кичинекей болсо күрөш көрүп койсоң, ал күрөштөн барып тыңып кете алабы? Эми айтып атпаймынбы? Ал ошол любой ата-эне артынан дарак эккенден кийин артынан по-любому ойлойсуз да, качан нөмө берет экен депчи. Ошол сыяктуу ошондой нерсе. Баланын мисалы арыкпы же семизби, бою кичинекей озонго карабайт. Бул жерде баланын ичиндеги ой сезими, желаниясына карайт. Кайсы тармакты алып кете алат, баланы ошол тармакка бериш керек. Жана айтып өткөндөй, мисалы бул теннис ойносо, бул футболго берип коет да, заставлять этип. Эмнеге сен досторуң ойноп атат дегендей маанидечи. Ал өтө туура эмес нерсе. Менин жеке оюм. Демек өзүнүн каалоосунан чыгыш керек ата-энелер, Анан ушул оор машыгуудан кийин бардыгында эле ушул профессионал спортчуларда деле чарчоо сезими болот. Анан азыр жөнөкөй кишилер деле ушул чуркап баштагандар аябай көп. Фитнес залдарга баргандар андан көп. Ушул чарчоону кантип туура жазуу керек? Ушул эгер каттуу ушул машыгып алган болсоң, кандай туура ушул денени жибитип өзүнө келтириш керек калууна? Так, эми бул, например, сиз айтып аткан убакта ала турган болсок, жуманын этегинде бул жекшемби күн. Сөзсүз бул бир күн болсо дагы, чтобы организм восстановление болуш үчүн тренерлер менен кезигип, врач сөзсүз айтыш керек. Баланын состояниясына карап, не только бир баланы, поледа болуп аткан ситуацияны врач как камера, аналитик сыяктуу текшерип туруш керек да, каждый убакта. Кайсы азыр бизде жакшы GPS датчиктер бар. Ошонун эсеби менен азыр көрө алса болот. Мисалы, азыр шүгүр федерация азыр башка футболду полностью берди, почти 1-2 жаңы кошулган командаларга эле бербесе, ошонун эсеби менен көрө алат. Ал бир. Сиз айтып өткөндөй бул восстановление боло турган нерсе, мисалы бүгүн кыштын күнү ар кандай машыгуулар менен бул жазгы чемпионаттын башталышына даярдык башталат. Ошол мезгилде сөзсүз жуманын 2-3 этабында сөзсүз витаминизация менен камсыз кылып башташ керек баланы. Ал бир нерсе. Экинчи жактан бул жерде питанияны баштапкы жолго карабай уже көтөрүш керек, чтобы качествону көбүрөөк кылыш керек. Количество эмес, качество кылыш керек ал жерде. Витаминизация, тамак ашы, салаттар, например, өз убагында, суусундуктары ал сөзсүз кылыш керек. Бизде мисалы мен көп байкайм, футболисттерибиз, башка спорт түрүндөгүлөр бул сууну өтө аз ичет. Эми сууну кантип сизге айтып берсем, суу как машина, адам денеси как машина. Машинада бензин түгөп калса, сиз машина жүрбөй калат да. Ошол сыяктуу сөзсүз тер чыкканда сөзсүз суу ичиш керек. Обязательно. Азданбы, көптөнбү эмес, аз-аздан бат ичип туруш керек, сөзсүз. Сбор убагында дагы, тренировка учурунда дагы, мисалы Испания, Европа өлкөлөрүн ала турган болсок, только не Испания. Мисалы
минимальный этап менен бир футболист жок дегенде 2 литр суу ичет да. Потому что ал деген нерсе ошончо энергия кетирди, кайра энергияны толтуруш керек да. Ошол суу менен заправка кылыш керек. Ошол сыяктуу нерсе. Адамдын денесинен по-любому суу көп катмарды ээлеген үчүн сөзсүз сууну ичип туруш керек. Ал бир. Экинчи жагынан сиз кандай восстановление болот атасыз? Например, кээ бирки тренерлер бар. Баланын дене түзүмүн көрүп, бул чечим чыгарып коет да. Кандай десем, азыр сиз турасыз, мага караганда 2 эсе чоңураак көрүнүп турат. Бул бала чыдайт депчи. Ал кээ бирки адамдар бар, кандай десем, өтө чоң көрүнгөнү менен физиологиясы өтө назик, слабый. Ошонун эсебин алыш керек. Биринчи медсмотрду сөзсүз. Менин бир жиним келген нерсесин айта турган болсом, бизде медицинский осмотрду мындай, кандай десем, 100% өтүш керек да. 100%. Мисалы өзүңүз көрдүңүз, Эриксон футболист Европада эмне гана случай болуп кетти. Он мисалы ал футболист эч ким ойлогон жок да. 100% ал эчтеке болбойт депчи. Вот чуркап барат эле автоматский кармап калды го. Ошол сыяктуу нерсе бул бизде да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул как специалист катары мен коллегаларга айтат кетилем, ошо спортивный врачка болуп иштеп жүргөн, командаларда жүргөн, сөзсүз түрдө обязательно медицинский кароодан өткөрүш керек бүт баарына. Даже тырнактан баштап жачка чейин. Мен сөздү кошо кете турган болсом, мен бир орустар Россия өлкөсүндө ошо Санкт-Петербург шаарында мага бир жаккан жери мондой болчу. Сиз айтып аткан восстановительный процесс. Например, 14 жаштагы балдар. Алар ойноду. Уже 90 минут бүттү. Уже бизде специальный мондай комната болчу, кофейни. Алар кирчү, ал жерде эмне бар? Суусундуктар бар, обычный жөнөкөй суу, без газ. Шоколад, например, ал жерде кофе, бутерброд, мисалы, кетчуп, майонез жок эчтеке, натуральный продукциялар. Чтобы баланын денеси өзүнүн калыбына келиш үчүн, ал жерде ошол коюлган жемиштерди жеп, например, фруктулар бар, жүзүм, алма, аларды жеп, ошо организм уже өзүнө келип баштайт. Ошол мезгилде бизде лётный процедура бар. Бачокто бизде лётко отургузчубуз балдарды 7-8-10 мүнөт подходтон. Бүткөндөн кийин ошо кофейне кирип, дагы чай ичишет балдар өзүнө келиш үчүн. Полный медсмотр өтчү бизде баары. Ал бир бизде ошондой случай болгон. Мисалы, азыр экөөбүз турсак, сиз заведующий отделениесиз. Мен ошол сиздин колуңуздагы сотрудник катары баарын өткөндөн кийин, бизде бүт баары бар болчу ал жерде. Баары өткөндөн кийин мен сиз колуңузга берем. Мондай. Так, сизге доклад сыяктуу берген сыяктуу берем. Карап туруп, ал жерге печать басып берет. Главный тренерге берет копиясын. Балдарың мондай шартка чейин алар чыкпайт тренировкага. Мондай вакытта булар эс алат, биздин көз алдыбызда болот деген сыяктуу. Ошон мезгилде бир балабыз бар болчу, Антон. Ал тренировка процессинде сонун, бул жакта медсмотрдон өткөндө, кароодан өткөндө да еще сонун. Эртеси ал поледа чыкпай ооруп калдым деп айтты. Анан биз заранее эртеси күнү, чтобы заключение чыгарып беребиз. Бала мондой, чтобы доклад сыяктуу. Тренер карайт, всё. И плюс кайра медпунктка жөнөттү. Келди бизге, кашынан текшердик. Ал просто биздин психолог бир врачыбыз бар болчу, кыз, аял киши. Отуруп жакшы сүйлөшкөндө, ал типа үйдө семейный проблема бар. Ошонун эсебинен мен айтып койдум, жалган сүйлөп койдум. Ал жерде кичинекей балдарга, ошо 14 жаштагы, аларга өтө сонун чоң суммада премиальный и бонус бар. Как, чтобы баланын бул жерде акча берип максат эмне кылыш эмес. Ал жерде бул футболду желаниясын көбөйтүрүш. Чтобы азыр мен ошондой акча алып атам. Ал жерде курама команда бар да, Зенит. Ал мезгилде Халк деген футболисттер бар, бразилиялык. Алар ошол мезгилде алар ойночу. Аны көрүп өсөт да. Биз эмне себептен бул жака сөздү башкага өтүп кетебиз? Айтып кетсем, легионер канчалык көп болгон сайын пайдалуу легионер. Биздин чөйрөдөгү спорттогу балдар өтө чоң деңгээлде өсүп алат. Эгер ал баланын таланты болсо. Бизде шарттар кандай? Ошол Зениттин жарымчалык барбы шарт? Шарт бар, сонун бизде деле жакшы. Мисалы,
кандай десек, ушундай докладдарды алдын ала даярдап сурап ушундай сиздерден талап кылабы же андай нерселер жокпу? Эми кандай десем, мурда мен да келгенден кийин 1-2 жолу жасадым андай. Тренерлердин андай болгон көз карашы, типа бумажкага, например, мен жазам балдарды. Мен мисалы физически даярдыгына карап туруп, ошого жараша мен жазып берчүмүн. Бала мондай. Монча процент даяр, мондай кылса болот. Мондай нагрузкага, бул сиз айтып аткандай восстановительный процесске, мо физика берип восстановление кылса, бул уже бүгүн эс алсын, эртең ойносун. Ошол сыяктуу нерсени врач туура так маалымат тренерге бериш керек. Кээ бирки болуп, мисалы физиканы бере берет тренерлер. Бул жерде тренерлерди мен бир минусын айтсам, Кыргызстанда бизде тренерлердин көпчүлүгү, может тренерлерге катык тийиши мүмкүн. Бизде педагогический жактан улардын билими азыраак да. Эмне себептен? Эми жөнөкөй мугалим, көчөдө жүргөн адам келип мугалим боло албайт да. Ооба. Кичинекейден 1-класстан баштап мугалим бизге тарбия берет. Кантип жүрүмдү, кантип жазганды, ошол сыяктуу нерсе бул тренерлерде болсо өтө сонун болмок. Эмне келгенде көп оюндарда, матчтарда көп көрөм тренерлердин жаман сөздөр менен баланын сөгүп атканы. Ал уже психологический жактан уже минус. Эмне себептен? Мисал ала турган болсок, бул Дөлөн Өмүрзаков бизде стадион бар. Ошол жерде чоң матчтар болуп калат. Тренерлер кээде сөгүп башташат да. Не только биздики эмес, бүт баарыныкы эле. Ал жерде канчалаган адам көрүп отурат. Уже поледа, например, биздики болуп калышы мүмкүн. Ошол мезгилде балага өтө оор тиет. Эмне себептен? Сыртта может апасы келгендер, может атасы келгендер, может бир жакын досу келгендер, может жакын бир туугандары келгендер. Ал уже балага минус да уже. Уже бул жерден дагы алып кете турган болсом, уже травма болушу мүмкүн. Эмне себептен? Уже бул жактан давление болуп атат кысым, а бул жактан оюнун жүрүшпөй атат. Ошон эсебинен может травма болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эми кээ бир кезелер бар. Ал урушуп, мындай сөгүштүн ордуна наоборот жылуу сөз менен айтат го. Жылуу сүйлөсөк, жылан айынан чыгат дейт го. Ошентсе, мисалы биздин футбол может дагы деген алдыга жылып деген эле болот деген ойго деп ойлойм мен негизи. Анан ушул жаракаттар тууралуу айтып атпайсызбы? Негизи эле ушул кандайдыр бир дененин бир жери жаракат алышын алгач психологиялык нерсе таасир этеби, психологиялык жаракаттар таасир этеби же кандай болуп калат? Спортто бул биринчи очуртта бул психология. Башынан бери эле сөз болуп баратат. Например, азыр эле айтып турган болсом, мен жумушумда бул болуп келди. Кээ бирки балдар бар. Мисалы ала турган болсок, өтө күчтүү уколдорду да бересиң. Мисалы реабилитация, восстановлениени жасайсың. Если ал бала психологически даяр болбосо, ал просто воздухта учуп кетип атат да. Ошол сыяктуу бул жерде главный психология. Адам, мисалы мен ала турган болсом, бутум сынды, мен ойлойм да, вот, например, врач келди, 2 айдан кийин гипсти чечесиң, мондай упражнение баштайсың. Мен мондай числого, чтобы мен даяр болушум керек деген сезим менен спортсмен өзүн даярдаш керек. Кээ бирки балдар бар да, мисалы, кылып атсаң деле эмнеге мындай, монтусем эле болуп калабы деп мындай сабыры жок да кээ бирки балдардын деле. Анан ошонун айынан футбол уже не только футбол, спорту таштап койгон учурлар көп болот. Ал дагы туура эле нерсе. Бир жагынан алгандачы, эмнеге дегенде бизде бир минус кайсыл спорттун тармагында болбойн. Сиз азыр тренерге, ошол керектүү адамдарга сиз мондойча айтканда, орусча айтканда результат кылып берип атасыз. Ал сиз керексиз. Сиз какой-то элемент бул минус алып калдыңыз, травма. Уже совет этип сүйлөшүп, уже канча процентке узарат. Например, травмалар. 6 ай, 7 ай, 8 ай, 1 жыл дегендечи. Уже типа сиз ошол мезгилде мындай эми ачыгын айтыш керек. Кыргызстанда авторитети бар адам, жакчасы бар адам болсо калып калышы мүмкүн. Мондой карапайым эле элдин балдары же мондой болсо уже ал бул деген типа сен азыр пока керегиң жок. Пока восстановление дарын ал. Кээ бирки мен көп келет мага, мисалчы. Мондой спортто катышам, эми аттарын атап эле коеюн. Бизде мондой случай болду, мондой.
Эми бул жерде главный сөз кандай десек, баланын оюнуна карап, анын жөндөмдүгүнө, желаниясына карап туруп, ал жумуш жасаса болот. Биздин көп нерсе ошол акчага келип такалып калат да. Мисалчы. Кандай мисалдар бар? Мисалы үчүн дары-дармекке тийиштүү каражат бөлүнбөйбү? Кандай десем, жок, бул жерде мисалы клубтарда ала турган болсо, мисалы бул жерде контракттын эсебинде жазылат. Мисалы ала турган болсок, менде азыр бир игрок бар. Ал командасын атабай эле коеюн. Ал азыр өтө катуу травма менен келген, биринчи. Анын айтымы боюнча бул күндөн күнгө мисалы алдыга жылыштын ордуна бул 2 жума наоборот артка кетип атпайбы? Эмне себеп? Дарыланып атканда. Ооба, эмне себептен? Мен айтып атам да, эмне проблема болуп атат? Сенде азыр биринчи жол бизде лисенцияны көрдүңбү? Ооба дейт. Бул жерде 20 лисенция турат. Сен азыр биринчи ступенькадасың. Чтобы сен артка эмес, сен өйдө чыгып кетишиң керек. Неге дегенде сен пока жашсың и алдыга адам умтулуш керек. Дейт. И потом айтат, мисалы, руководство бизде мондой, типа обслужение болот, сүйлөшөт. Анын врачтар бул жерде ошол командадагы моону бул жерде врач чечиш керек да, биринчи очот. Эмне себептен? Ал игрок керекпи, керек эмеспи? Команданын ичинде жүрөбү? Ал уже команда должен. И контрактта да жазылат, мисалы. Сөзсүз, мондой кандай случайда полянын ичиндеби, команда менен биргеби травма болду, бул сөзсүз клуб аны 100% төлөп восстановление кылып бериш керек. Бизде мисалы ошол жагынан дагы көбүрөөк мисалы басымдуулук болсо, талап күчтүүрөөк болсо, ошол жакшы болмок. Неге дегенде биздин азыр көп эле жаш спортсмендер ошонун айынан сынып калып атат. Жаракат алгандан кийин керексиз болот. Типа ошол сыяктуу. Эми мисалы кээ-бирки балдар бар, мисалы акчасы бар балдар бар. Алар сыртка чыгып кетет, например. Сыртка келет, бул жакта жүрөт, например. Ал өзүнүн жолун таап кетет. Карапайым балдар, например, кээ-бирки балдар бар, үйүндө 3-4 и плюс семейный проблема болуп калат. Анан уже ата-эне сөйлөйт, итак-бакта проблема болсо, ага акча пока пауза кылып туруп балам, мону бүтүрө эле, потом кылам деп айтат да. Ошол сыяктуу болбош үчүн сөзсүз клубту кайсы спорт тармагында болбосун, ошого талаптуу катуу коюш керек. Контракттын негизинде ошого жараша иш алып барыш керек. Мен ошентип ойлойм, негизи. Анан спорттогу туура тамактанууга келсек да, мисалы үчүн спортто туура тамактануу деген бул өзү эмне? Анткени жанакы Роналдону Евродо көрөбүз, же газы бар сууларды алып четке коюп таштап, биздин спортчуларга көз чаптыра турган болсок, газы бар суу, ошол эле фастфудтарбы, айтор ылгабайт да. Негизи спортто ийгиликке тиешеси барбы туура тамактануунун? Туура айтасыз. Бул жерде мен жаман көргөн сөздү сиз айттыңыз, биринчиден. Экинчиден, бул мен спортко келгенден баштап, мен канча спортсменди көргөн болсом, мисалы анын ичинде көп эле жаман көргөндөр бар. Эмне себептен? Мисалы мен эң кайсы клубка барбайын, чоң футболбу, мини футболбу, сборныйбы, курама команданы биздинки. Мен биринчи талап койгонум бул ошол газированный суу, фастфудтар. Бул жерде сөзсүз. И көбүнчө бул без моосу сырабай эле ошо дары-дармек ичкенде. Эң жаман көргөн адатым меники бул бир. Сиз айтып атасыз, зыяны барбы деп бар. Например, сиз ала турган болсок, сиз бүгүнкү күндө жалпак тилде айтып атканыбызда тизеңиз мисалы катык ыстыкта травма алып калдыңыз. Мисалы ала турган болсок, миниск болуп калдыңыз, биринчи степендик. Ошол мезгилде врач жазат назначение. Мондой. 10 күн, например, айтып турган болсом, мисалы, 10 күн покой, и потом мондой процедура баштайсың. Ошол мезгилде желательно газировканы ичпе, фастфудтун мондой зыян нерсени жебе, майонез, кетчуп жебе деген маани айтат. Бизде башта айтайын бир 70% тескерисин кылат да. Как будто эми бул кока-кола бу, как кокаин сыяктуу, чтобы ичкен сайын кайра ичкиңиз келе берет да. Аны адам өзү жеңиш керек, мисалы. Ошо айтып өткөндөй, Айлимов деген ичпейт вообще. Мени урушчу, мисалы, мен как иниси катары
Мен иччимин, мен да өтө иччимин Coca-Cola'ны. Ансыз как будто бир тура албагандай да. А уже менде канча болду? 4-5 жыл болду, мен вообще ичпейм. Мисалы. Мен меге дегенде мага эмне себеп болду? Бул Инстаграмда, интернетте көп таркап кетти. Coca-Cola типа биз как мусулман болгонубузга байланыштуу Аллах жок деген мааниде деп жазылган деп чыкты, өзүңүз да билсеңиз керек. Ошол себеп болтары мен таштап койдум да, мен ичкен жокмун. Андай эмес деген мааниде. Мен типа ошол зөкөлөргө акча берип мындай кылып аткандай, мен как поддержка сыяктуу берип аткандай болуп калды дагы. Мен андай кылбайм деген мааниде, мен ошол сыяктуу мага ошол түркү токтоду. Бул жерге спортсмендер келе турган болсок, алар дагы ошол сыяктуу. Бул мен азыр мисалы мен бул жерде көргүм келбейт да, Кыргызстанда мисалчы. Мен Европаны багындыргым келет да. Ошол сыяктуу деген адамда мысли болуш керек да. Вот ошонун эсебинен бул жерде главный правильно питание алыш керек. Орустар айтмакчы, такой питание, такой катание дейт да. Бул спорттун түрүнө байланыштуу, тамактын түрү бул өтө маанилүү. Кайсыл убакта тамактаныш керек, кайсыл убакта эс алыш керек, кайсыл убакта упражнение, занятияларды башташ керек. Мисалы, бул тамактын ошол упражненияга карап, тамактын качествосу бөлүнүп башталат. Мисалы ала турган болсок, бул жерде көбүнчө биз кандай десем, мен биринчи очуртта ошол баланын газировкаларына запрет этем. Менде биринчи басымдуулук бул тамакта. Муну көп эле билет командадагы балдар деле мен билбейм. Хотя мен өзүм жебесем дагы ошо балдар жесе. Мисалы үчүн эгер мен кола иче турган болсом, мага жолсо бир башка газдалган суу ичсем, мага эмне зыяны бар? Мен спортсмен эмесмин, бирок зыяны бар да мага деле. Зыяны бар. Биринчиден бул жаш куракка байланыштуу. Мисалы ала турган болсок, бул 25 жашка чейин балдар бул өзүнүн айтып кеткендей сөөгү кайра каты элек мезгилде бул өтө минус. Ал бир. Аны ата-энелерибиз билбейт, аларга наоборот тамшандырып беришет. Экинчиден бул чоң адамдардагы биздин денемичибиздеги сөөктөрдө бул кальций, мисалы жетишпегенде байланыштуу, ал еще алып чыгып кетет суу мененчи полностью. Бул ошол витамин жетишпеген айынан бизде бул пут оорулар өтө көп. Мисалы жаш эле футболисттерде бар, жаш эле башка спорт менен тармагында жүргөн балдар да бар. Андай мисалы кандай десем, даттануу жалып менен өтө көп кездешет бизде. Бул желательно жана башына айтып өткөндөй, вот натурально кайсыл мезгилде пышат, мөмө жемиш. Ошону деле сокул ичсе болот, мисалчы. Ошол эле нерсени, мисалы өрүктү ала турган болсоңуз, өрүк мисалы эч ким токотпойт бул өрүккенде өлө депчи. Анын жүрөккө канчалык пайдасы, муундарга канча пайдасы. Бул мисалы 1 литр кола ичкенден көрө 1 стакан кола ичсең, буга караганда 10 эсе лучше. Ошондо газдалган суулар муун ооруларга алып келет, көбүнчө ошол. Анан спорт дарыгери катары ошол балдарды кайсыл спортко киргенин ошол башта айтып өттүңүз да. Анан ал жаш курак ошол бул жолу 7 жаштан өткөндө деген ойго токтолупту, ошондо мен туура түшүнөмбү? Же мындай эрте эле 5 жаштан да гимнастикага берип койсо болобу? Менин жеке оюм бул 7 жаш дегенин себеби, чтобы бул 1 класска барды деген. 1 класста башында айтып өткөндөй, эжеке агайлар аны тарбиялап, мисалы, ал жөнүн барбайт да, уручка кармаганды үйрөнөт, тетрадка жазганды үйрөнөт, например. Ошол сыяктуу эле нерсени бул жакта кылса болот деген эле ой. Эмне себептен? Бул өзүнү жүрүм-турумуну эптей алат деген мааниде эле. Кээ бирки жаш кезинде эле берип койшот, ал уже эмне кылат, например? Жөн эле балдар чуркап атабы, ошол жака чуркап жүрө берет. Внимание да болбойт. Бул жашта жаш өтүп, кичине акылы токтолуп, мисалы мындай сүйлөй турган болуп калат да. Мондай кылсак мондай болот экен деген маанидечи. Деген менде ушундай ой. Анан тренерлер кандай дейт? Негизинен ушул кээ бирки ата-энелер бар да, мисалы баласы 12-13 жашта же күрөшкө барат, же да бир спорттун башка түрүнө барат, анан баласынан бир жыйынтык күткүсү келет.
Анан балким биздин эфирди көрүп калса деле сурашым мүмкүн да, мен балама кандай бир химикат, мына ошол натуралдуу эмес, мындай эгер химикат витаминдерден кандайларды берсем туура болот, кайсыларын бериш керек, бербеш керек деген сыяктуу. Бул жерде сиз биринчи тренировка башка спорттон башка спортко да отасыз. Ал жерде кандай десем, мисалы эгер футболду деле ала турган болсок, баласын балким ошол чуркаганы же болбосо техникасы бирдеке семолонан атасы ушул балам бир аз дарман жок болуп атат, анан натурал тамактарды жакшы ичпей, кээде эмеси табитти канча жок болуп калат да, аппетитичи. Анан ошол табитти ачыш үчүн дагы бир атайын ушул препараттар барбы, каражаттар? Азыркы мезгилде 21-кылым интернеттин технологиясы өтө күчтүү. Ошол мезгил менен мисалы ала турган болсок, азыр кичинекей кезинде деле витаминдерди, кальцийлерди берсе болот азыркы учурда. И плюс самый главный бул башка сөз, кандай десем, башында айтып өткөндөй, бул балада желаниясын ойготуш үчүн. Грубо айтканда баягы айтат го, малды карасаң мал болосуң дейт го. Ошол сыяктуу эле да, артынан түшүш керек да. Түшүш керек. И ошондо результат болот. Менин мындай кыска эле. Анан ошол бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы спорт дарыгерлеринин абалы сиздин оюңузча кандай? Бул жерде кандай десек, мисалы мен бул жерде кандай десем, чисто мисалы бизде спортивный медицина дегенде мен өзүм жеке оюм ала турган болсом, мен почти канча десем, бизде 4 мезгил болсо, бизде канча спец болсо, бул медицина тармагында ошол бүт барын бизде 12 ай болсо, ошол 12 айга бөлүп коет. Чтобы спортивный врач деген бул өтө кандай десем, сый урматы бийик кесип, бирок азыркы учурда бизде кандай десем, ага басымдуулук өтө аз, сый урмат дегендей өтө аз. Мен жеке мисалы оюм, буюрса мен азыр уже өзүм жашым 30-да, ачып атам азыр, өзүм тырышып, ар жактан мисалы донор деген эми типа кандай десем, жардам ошол сыяктуу тааныш адамдардан как проекттин негизинде биз азыр утуп алдык. Бизге азыр эми Ош шаарына түшөт, буюрса спортивный реабилитационный центр түшөт. Ал жерде бүт баары болот, допингден баштап баланын эмне ичип жүрүп атат, эмне кылып атат, полный ошол сыяктуу анализдерин биз кандын составында, ошо матч аркалысында биз текшерип айтып бере алабыз. Буюрса, ал аз күндөрдө менин жеке оюм мамлекетке өтпөй эле коеюн, мен келечекте мисалы мен дүйнөдө көргүм келет да, Кыргызстанда. Ошол кичинекей мамлекетте спортивный медицина моундай даражада өскөн экен. Бирок анын калкынын саны аз болгонуна карабай, спортсмендери аз болгонуна карабай, бирок ошончолук даражада результат кылды деген сөздү мен уккум келет да. Мен уже азыр кандай десем, бул өмүрүмү бул ошол спортко эле арнап койдум да, почтичи. Бүт мисалы больницага барыңыз жумушка, типа башка клиникага барыңыз, биз мисалы иштей албайбыз да. Эмне себептен? Потому что биз спорттун ичинде уже чоңойдук. Уже спорттун ичинде чыгып кетиш менимче кыйын. И ошол эле нерсе биздин мамлекетибизде мисалы ала турган болсок, буйруп калсам, может болуп калышы мүмкүн. Бул мен өзүм эле бир тааныштарыма бул жерде профессорлор бар. Ошолорго мен кайрылдым, иши айттым. Бул жерге бир учебный центр ачайлы. Мен өзүм азыр башка жумушта иштейм. Ал сыр эле боюнча болсун, мен алар аркылуу көптөгөн каржыны тапсам болот, мисалы. Алар ал адамдар деле спортко ал көз карашы терс эмес да, оң, наоборот колдойт, мисалы депчи. Ошол себептен мен эмне себептен айтып атам бул жерде. Аны учебный центр ачсак, ал жерде мисалы көп шаарларда, мисалы бизде жок, Казакстанда ала турган болсок, Өзбекстанда атайын спортивный травматология бар, отделениясы отдельно. И спортивный кафедра
учебный центрлери бар көбүнчө. Ошол жерлерде ачыш керек побольше. Эмне себептен? Бул жерде жаш бүтүп аткан студент врачтар алар уже багыт тандап баштайт. Мисалы, бизден көбү багыт тандашында проблема өтө чоң да. Мисалы, азыр экөөбүз бүтүрдүк да лечебный. Анан карайт да, мисалы, педиатр биякта врач жок экен. Анда давай педиатрга тапшырып коелу. Мисалы, деген учурлар көп эле болду да. Ошол сыяктуу биз учебный заведенияларды көбүрөөк ачсак, чтобы чисто шаарга эле, мисалы, Кыргызстанга возможность болсо, каждый областта спортивный отделение ачыш керек, сөзсүз больницаларды, частный клиникаларды, мисалы. Биз ошол тараптан биз арттабыз өтө эле. Сурат талап кандай негизи? Сурат талап өтө жогору. Биздин эле мисалы айта турган болсом, менин колумда жүргөн эле бир 5-6 спортсмен бала, например, ала турган болсок, кошмо мамлекет Турцияга барат, Германияга барат, например, бул жерде көп эле операцияларга, Италияга барышат. Ошону менин буйруса мен ошентип ниет кылганмын. Уже мен кандай десем, клиника бүтсө, мен сөзсүз бул жерде бизде бул спортсмендерди ичине ала турган болсок, күчтүү физиотерапевт бул Бразилияда. Бразилияда эмнеси менен күчтүү бул физиотерапевт? Мисалы, травматолог, ортопед, например, бул жерде экөө бир адам. Бул жерде хирург молтуруп, кайсын алып кетесиң десе, тренер. Мен физиотерапевт алып кетем дейт да. Эмне себептен? Бул физиология бир. Экинчи жакта бул полностью реабилитация, восстановление кылат после матч. И жүрүм турумун полностью карайт. Оюн да. Мен ошол эле оюм, мисалы, ал жактан бир 2-3 специалист бразилец болсо, менин жеке оюм күчтүү. Азыр айтып өткөндөй, Ирдания ошол күчтүү спортивный медицина боюнча, фармакология боюнча, алар секретин эч кимге бербейт. Эч кимге бербейт. Бизде ачыныш керек ошол. Бизде деле өтө сонун бар возможностьтар, бирок биз ошону пайдалана албайбыз да. Ошол эле минус. Мен билесиз ошону аткарам, ал буюрса аман эсен тирүү болсок, сөзсүз бунун аягына жетебиз. Учебный заведение болот сөзсүз. Жылына жок дегенде бир 100 дөбөсүн дагы бир 30-40 врач сөзсүз чыгарганга мен аракет кылам. Эмне дегенде спорт тармагында. Ошонун эсебинде мен жеке оюм сөзсүз ар бир кафедралар менен тыгыз байланышта. Спортивный медицина боюнча, чтобы врачтар бизде өтө аз. Эмне себептен? Потому что түшүнбөйт. Азыр травматологчу бирөөнү алып келип коюп, футболго алып келип койсоңузчу, зачем мага лучше больницада иштегеним жакшы экен деп кетип калгандар толтурат, например. Айтып өткөндөй, бул жерде эки может врачтар футбол ойнойт, бирок бул жерде иштегиси келбейт. Түшүнүк жок башкача. Ошол себептен айынан спортивный медицинанын бизде өтө төмөн десем болот. Абалы. Жакшы тилектериңиз бар экен. Бардык тилектериңизге жетиңиз. Анан ошол спорт дарыгери сыр болсо канча каражат ошол табат? Так, эми кандай десем, ар ким өзүнүн жөндөмүнө, кылган жумушуна жараша, өзүнүн эмгеги канчалык билсе, ал адам өзүнүн ценасын кое алат. Кандай десем, ал ар кандай. Мен Кыргызстан ичинде кандай десем, бизде врачтарга айтып өткөндөй басымдуулук өтө мындай сый урматка азыраак да. Депчи, мондай караганга карап, мисалы азыр бир тренерди алып келесиз, могу тренер лучше экен. Канча $5000, хорошо, $5000 мисалы депчи. Врачты деле ошондой бааласа, бизде Кыргызстанда мисалы көп бар да, андай ар кандай сөздөрдү сүйлөгөн, сый урмат деген мисалы аз да. Ошол эле минус. И плюс мен бир еще дагы бир оюм, ар бир клубда мисалы айтып өткөндөй Эриксон кандай абалда болду да. Бизде дефибриллятор бар ошол, жүрөккө массаж кылат аппарат. Бизде өтө аз. Өтө аз дегенде канча? Только сборный да, федерацияда бир экөлө бар. Мен канча жолу мисалы ошол клубтардын жетекчилерине мисалы көргөн жериме мен сөзсүз айтам да. Ал болгону биздин акча менен эсептегенде 120 000 сом турат. Бул мисал ала турган болсом, ал айдын бюджетин айтайын. Мисал калганда бул кандай десем, может
30 миң бөлсін, может 15 миң доллар бөлсін, миллион бөлсін, мысалы. Ошонун ичинен 120 миң бул копейка нерсе да. Эң слабый бюджет мисалы команда айтса кара балта, мисалы 10 миллион болсун. Бул 120 миң деген проблема эмес да. Бул жерде талап болсо, сөзсүз ошол болуш керек. Может ал жерде, может только оюн болушу деп айтыш мүмкүн. Бирок бул оору никогда мисалы айтып келбейт да, кырсык. Ошол сыяктуу, мисалы мен Ошто Каганат футбольный клубта жүрдүм. Ал жерде как академия. Ал жерде кичинекей балдар көп, мисалы. Ар кандай случай болот. Ошондой клубтарга сөзсүз академиясы, мисалы, Дордой бар, азыр мисалы ала турган болсок, Алга, по-моему, бүт эле клубтарда азыр академиясы бар. Ошолорго, мисалы, клубтарга бул биздин федерациянын жетекчилеринен ошол тарамакта караган. Сөзсүз түрдө, мисалы, мен айтат болчумун да, мисалы, мол обязательно, как биз мисалы бир поляны штрафын кыла турган болсок, план кылып жазабыз да, мисалы, пунктты киргизебиз. Ошол сыяктуу пунктты киргизип койсо, бул өтө сонун болот эле. Бул бир жагынан бир жардам. Ар кандай случай. Биздин скорый келечен может бул кетип калышы мүмкүн. Ошол үчүн сөзсүз заведение учебный ачыш керек. И практиканы побольше учебный центрде, например, и постоянно сырттан врачтарды, специалисттерди, например, профессорлорду чакырып, медицинаны уже өстүрүш керек да. Мен оюм. Спорттук медицинаны өстүрүш керек. Сизде дагы чоң бир максаттар, амбициялар бар экен, ошолордун бардыгы ишке ашсын. Ар дайым ушул спортчулардын керегине жарап жүрө бериңиз. Бүгүн атайын ушул убакыт бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Дагы ушул спорттук медицина тууралуу сүйлөшө турган темалар өтө көп болчу, бирок убакыт чектелүү болгон үчүн ушул көп нерсени да сурап жетише албай калдык да. Буюрса дагы алдыңкы күндөрдө да бир ушул сиз менен маектешип, дагы ушул башка жактарына дагы кенен бир токтолобуз деген ишеничтемин. Ал эми жалпы көрүүчүлөрдүн эсине сала турган болсом, бүгүн ушул Кыргызстандагы футзал боюнча ушул алдыңкы клубтардын бардыгында өзүнүн кызматын аркалаган, андан сырткары чоң ушул футбол боюнча дагы клубтарда өзүнүн кызматын аркалап келе жатат. Кыргызстандын улуттук курама командаларында дагы ушул жаштар курамаларында өзүнүн дарыгерлик кызматын аркалап жаш ушул футболчулардын ден соолугуна кам көрүп жүргөн Саламат Эрмекбоев конокто болду. Сизге чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөр болсо кайрадан ушул эфирлер аркылуу амандашканга чейин бар болуңуздар, аман туруңуздар.